көргөнгө, ушу укканга. Менин атым өзүмдү тааныштыра кетсем Нази, фамилиям Алыбаева. Бүгүнкү биздин темабыз абдан кызыктуу жана көлөмдүү тема десек жаңылбайбыз. Ошо теманын астында өзүбүздүн эрежелер жөнүндө айта кетейин. Алар абдан жеңил жана жөнөкөй. Азыр менин жардамчым ким болот? Ошо азыр презентацияны киргизгенге аракет кылалы. Азыр 1 мүнөт кыздар. Мен бул биринчи ошо онлайн берүүм, ошондуктан мен абдан толкунданып атам. Сиздерден суранарым мени ушинтип колдоп коюңуздар. Рахмат кыздар, рахмат. Эмесе баштайлы. Ушул жерде акыл айым долбоорунун ким, кайсыл кыздардан кимибиз бар? Мага жардам бергендей. Саламатсыздарбы? Бул жакта Каныш Айбар, Чолпон жана Мээрим мен. Кыздар, мен кечээ презентациямды жөнөттүм элем, ошону мен азыр байланышым менен ошо көйгөйлөр болгондуктан ошо көрсөтө албай атам да. Сиздерде барбы ошондой мүмкүнчүлүк мен презентациямды чыгарганга эфирге? Презентация бериш керек эже? Презентация болот. Презентацияны ошо мен азырынча кыздар мага жардам бергенче өзүбүздүн эрежелерибизге айта кетейин. Биринчи эрежебиз бул бүгүнкү вебинарыбыздын эрежеси бул активдүү катышуу. Өзүңөрдүн суроолоруңарды берип, мен суроолорума жооп берип, ошо өзүңөрдүн ой пикирлериңиз менен бөлүшүп, кандай бир өзүңүздүн бир ойлоруңуз болсо ошолор менен бөлүшүп турсаңыз мен абдан кубанып турам. Экинчи эрежебиз бул деген балким микрофон үнүн жандыра албай, же болбосо бир техникалык жактан көйгөй болсо, анда чат колдонуңуздар. Үчүнчү эрежебиз болсо бул колдонулбаган учурда микрофондордун үнүн өчүрүп коюу. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен ошо каражат системасында иштегениме 11 жылдан ашты. Өзүм насыя берүү бөлүмүнүн адиси болуп баштагам. Азыркы учурда, чоң рахмат кыздар. Азыркы учурда мен ошо аймакта жайгашкан банктын филиалынын жетекчиси болуп эмгектенем. Эмнеге мен ушул иш-чаранын бүгүнкү спикери болуп дайындалдым? Анткени мен да сиздерге окшош айыммын, мен да сиздерге окшош үй бүлөм, жолдошум, 4 балам бар. Мен да күнүгө сиздердей болуп өнүгөйүн, өсөйүн, өзгөрөйүн деген максаттар менен жашайм. Эртең менен туруп максат коюп, кечкисин ошо максатым кандай каадам менен жеттим деген ошондой аракеттеримди көрүп аткан учур. Чоң рахмат. Эми сиздер мага жардам берип туруңуздар, Канышай. Финансылык сабаттуулук деген бүгүнкү темабыз. Бул абдан ошо кызык, анан көлөмдүү тема десек жаңылышпайбыз. Буну деген ушул тема боюнча адамдар жылдап окушат, жылдап өзүлөрүнө ошо кам көрүшөт. Биз болсо ошо 1 сааттын ичинде ошо аракет кылып, кичине болсо дагы сабаттуулукту кеңейткенге аракет кылып, ушундай иш-чараларды көрөлү. Кийинкиге жөнөтүп коебузбу? Мына биздин эрежелерге токтой кеттим, айттым активдүү катышуу, баарыңарды суранам. Мен азыр сиздерди көрбөй элем, бирок атыңарды ошо экран аркылуу көрүп атам. Ошо аттарыңарды атап, силерди чакырып турайын диалогго. Мен менен ошо жакшы талкуулап бир темалар болсо, өз ой пикирлериңер менен бөлүшүңүздөр. Кийинки экинчи эрежебизге чат колдонуу, жанагындай бир кандай бир көйгөйлөр болсо техникалык жактан, же болбосо өзүңөрдүн үйүңөрдөн уялып баягы баш тартсаңар, анда ошо чатты колдонсоңуздар болот. Анан колдонулбаган учурда микрофондорубузду өчүрүп коебуздар. Кийинкиси мына биздин бүгүнкү вебинардын максаты бул финансылык сабаттуулукту кеңейтүү. Азыркы учурда ар бирөөңөрдүн ошо финансылык сабаттуулугуңардын деңгээли ар кандай. Бирөөлөр балким окуу бир тармактарда окуйт, балким бир интернет ресурстардан алат маалыматты. Бирөө баягы кеңеш менен, баягы бири-бирин мотивациялоо менен өзүнүн деңгээлин көтөрүп аткан учурда ошону кичине болсо да 1 сааттын ичинде кеңейтүүгө аракет кылабыздар. Кийинки презентация өтүп коюңуздар. Мына жанагындай эле эмнеге мен? Анткени мен да сиздерге окшош айыммын,
Мен дагы аймакта турам. Мен дагы үй бүлөлүүмүн, балдардын 4 баланын энесимин. Мен дагы сиздерге окшош ушу аракет кылып, ушу өзгөрөйүн, өзгөрүп, өзүмө астыма койгон максаттарга жетейин деген ойдомун. Мен дагы ошо каржы системасында иштегениме байланыштуу мен сиздерге бир өзүмдүн дагы кандай бир кеңештеримди бере алам. Анан эң чоң максатым бул мен ошо биздин өлкөбүздүн айымдары сабаттуулугун кеңейтип, ошо ойлогон ой максаттарына жетип, анан эң аягында ошо акыры жашоодо болушса, мага эң ошо чоң максат ошол. Дипара, микрофонуңуздун үнүн өчүрүп коебуз, э? Жакшы эле угулуп атабы кыздар, айымдар? Ооба, жакшы угулуп атат. Кеттик. Эми ана баштайлы. Биздин темага өтөлү. Алтындарым, эми финансылык сабаттуулук эмне үчүн керек? Келиңиз. Дипарадан баштайлы. Дипара, угулуп атабы сизге, айым? Сиз ошо өзүңүздүн ой пикириңизди айтып коюңузчу. Ошо финансылык сабаттуулук эмне үчүн керек? Кандай деп ойлойсуз? Кыздар, кимдер гана активдүү катышасыңар? Дипарабыз кичине уялып аткан, тартынып аткан, толкунданып аткан кез окшойт. Келиңиз, ким? Бермет. Бул бизге максатка жетиш үчүн керек да, эң биринчи. Мисалы биз квартира алайлык десек, биз расход, доходду билишибиз керек да. Минимальный бир айда канча биз таратабыз. Андан кийин ошол жактан дагы ойлонобуз да, кээ бир расходдор бизге керекпи, кереги жок депчи, максатыбызга жетиш үчүн. Ал үчүн аябай чоң дисциплина керек да. Азыркы учурда бир аз кыйын болуп атат, кымбатчылык болуп туруп. Бирок ага карабай, эң биринчи максат болсо, анда ошондо биз жете алат экенбиз да, ошол. Ошондо сиздин оюңуз менен биринчи максат коюш керек, туурабы? Ооба. Ойлойм, максат болбосо, анда акча деле келбейт окшойт. Белгилүү бир максат болсо, ошол акчаны тартат да, анан сенде ошол план бар да, мээңде. Ошого жетиш керек. Азаматсыз. Бүгүнкү ошо биздин темадагы туура же туура эмес деген жооптор болбойт. Анткени ар бир айымыбыздын ошо жана өйдө жакта айтып кеткендей деңгээли ар кандай. Ар кимдин ошо чогулткандагы баягы опыт деп коебуз, ал да ар башка ар кимдики. Ошондуктан абдан туура айтасыз, Бермет айым. Ким дагы өзүнчө кошумча кылып коет? Кыздар? Дипара, Аида, келиңиз. Альбина, Минаш, эжекелер, сиңдилер, ойлоруңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Келиңиз. Фарида, угуп атам сизди. Саламатсыздарбы? Менин оюмча, жогорудагы айым айтып кеткендей эле ар бир максат коет да, ошол максатка жетүү үчүн биз ошо финансы аркылуу жетебиз эми көбүчү. Анан мен ойлойм да, бул биз тапкан каражатыбызды туура багытка колдонуу, туура үнөмдөө, ар бирин план менен да, эми ар бир тапкан акчабызды туура багыты менен пайдалануу үчүн керек деп ойлойм да, финансылык сабаттуулук. Азаматсыңар, ар бир ушул жакта чогулган айымдар ушундай азаматсыңар. Ошо өзүңөргө кам көрүп, таң атпай баарыбыз кошулуп, кичине болсо да баягы кеңейтели өзүбүздүн баягы сабаттуулугубузду деп азаматсыңар, туура. Ушу адамдын жашоосуна көптөгөн чечимдер. Болочокко, мисалы болочок балдарыбыздын келечегине, өзүбүздүн келечегибизге, ошо алдыга койгон максатка умтулуу үчүн ошо финансылык сабаттуулук бизге жардам берет деп ойлойм да. Туптуура айтасыз, туптуура, аябай ошо туура айта кеттиңиз, азаматсыз, Фарида айым. Адам жашоосунда көптөгөн ошо чечимдер кабыл алат экен да, ал чечимдер дайыма эле туура боло бербейт. Туура чечим кабыл алыш үчүн ал адамга туура маалымат керек экен, кеңири маалымат керек экен. Анан могу изилдөөлөргө ылайык финансылык чечимдер ошо жашоодо эң эле оор болот экен.
карасак, кыздар туура айта кетишти. Баягы бүт эле биздин максаттарыбыз, үмүттөрүбүз өткөн жумада да Жылдыз айым токтой кетти эле. Баягы биздин кандай бир кыялдарыбыз ушу каражатка келип эле такалат экен да. Анан канча маалымат туура болсо, ошончо туура биз чечим кабыл алат экенбиз. Изилдөөлөргө ылайык жана айта кеттим, ошо финансылык чечимдер эң эле оор болот экен. Буга азыр кошумчалап кетсе, азыркы чөйрөдө да канча деген көз боюмчулар, финансылык пирамидалар, кандай бир алдамчылар да көп. Ошо өзүбүз адамдар да баягы карыз алып атканда дагы өзүбүздүн укуктарын жана жоопкерчиликтерин дагы толук түшүнбөстөн кайра үстүнө кредит алып, ошондой да көйгөйлөр абдан көп. Ошондуктан финансылык сабаттуулук бул туура финансылык чечимдерди кабыл алуу жана акыры финансылык бакубаттуулукка жетүү деген үчүн керек экен да. Биз кантип кыздар, биз кантип ошо балдарыбызга финансылык сабаттуулукка жол түзүп бере алабыз? Келиңиз. Сам деп турат. Келиңиз, айым. Сизди угуп коелу. Кандай дейсиз? Нора, келиңиз. Айжамал, кимиңер өзүңүздүн пикири менен бөлүшө алат азыркы учурда. Мен айтып коеюнчу. Өзүбүз ушул багытта билимдүү болсок, анан балдарыбызга дагы жеткире алабыз да, ошон үчүн билим алышыбыз керек болуп атат да. Туура айтасыз, туура. Ошо балдар бизди көрүп кандай ошо үй бүлөдө кандай кирешелер, чыгышалар кандай эсептелет, бюджет кандай түзүлөт деп, ошонун негизинде биздин балдарыбыз да көргөн нерсесин кылат. Туура. Жөнөкөй сөз менен айтып кетсек, финансылык сабаттуулук деген эмне десек дагы болот? Кошумчалап койгулучу. Келиңиз. Анара, Тина, Жанара, Айжамал, Жолдошбек, саламатсызбы? Мен дагы оюмду айтып кетейин дедим эле. Менин оюмча, финансылык сабаттуулук деген бул мисалы азыр жашоодо аябай керек болуп атат бизге. Себеби мисалы биз акчаны алып, ошону туура колдонуш үчүн бизде биринчи өзүбүздө ошо финанс боюнча билим керек болуп атат. Андан кийин мисалы биз азыр чоң үйлөрдү куруп жатпайлыкпы? Мисалы ошо үйлөрдүн мисалы бир эле бөлмөсүн кандайдыр бир бизнесибизге, кандайдыр бир чакан ошо жерибизди мындай өзүбүзгө каражат алып келүүчү Туура. неме кылып алсак болот да. Мисалы үйлөрүбүз көп, чоң азыр үйлөр салып атабыз, жерлерди алып атабыз, бирок акчаны алат экенбиз дагы биз мындай акчаны кайра бизге кайтып келе тургандай пайдаланбай коет экенбиз дагы. Анан бизге ошондой каражат ошондой жетишсиз болот экен. Ошо каражатты пайдаланып атканда биз ошол каражат бизге дагы ошондон көбүрөөк кандай пайда алып келе алат деген максатта пайдаланышыбыз керек экен. Анан мисалы ошол башка өлкөлөрдө ошол сөзсүз каражатты туура пайдаланганда алар бир жерине сөз өзүнөрүнө мындай бизнеспи же болбосо бир секке окшош нерселерди ачып, кайра ошол каражатты көбүрөөк пайда алып келе тургандай кылып колдонушат экен да. Биз деле ошентип өзүбүздүн мисалы үйүбүздөгү же болбосо дагы өзүбүзгө ыңгайлуу жерлерге чакан бизнестерди же болбосо магазиндерди, дүкөндөрдү, ошо бизге айылыбыздан эмнеге кошогон нерселерди үйүбүздө деле ачып, ошо каражатыбызды көбөйтсөк, бул деле финансылык сабаттуулукко деп ойлойм да. Туура, абдан туура. Сиз деген түз эле кирешелерге кирип кеттер. Туура айтасыз. Биз деген жалаң эле чыгышалардын баарын изилдебей, кирешелерибизди дагы кам көрүш керекпиз да. Канча бир булак болуш керек кирешенде, ага кийинирээк токтоп кетебиз. Чоң рахмат сизге. Эми жөнөкөй сөз менен айтсак, бул финансылык сабаттуулук деген бул ошо карыз албай жашоо, баягы мээнет менен тапкан акчаңарды бирөөгө алдырбай бериши үчүн, ошо азыркы учурда финансылык кызматтар да көп, продуктылар да ошолорду эң көп мындай аябай пайдалануу менен үйрөнүү деген үчүн ошо 3 максатка 3 жака карасак туура болот да. Эң негизгиси ошо финансылык сабаттуулук. Бул деген адамдын финансылык бакубаттуулук жашоосуна баягы түрткү болуп, анан эң аягында ошо бактылуулуктун бир бөлүгү бул финансылык ресурстардын жетишкендиги деп билет экенбиз да. Финансылык ресурстар жетишип турса, калган тараптар дагы баягы
делегей тең болот экен деп айтсак туура болот да. Кийинки суроом меники бул финансылык жактан сабаттуулуктун кандай артыкчылыктары бар дейсиңер, кандай дейсиңер? Уулкан, келиңиз. Жибек, сиздерди угалы. Кыздар аябай активдүү катышып атат. Рахмат. Ошо ой пикирлериңер баарыңардыкы туура экен, туура жолдо экенсиңер. Баарыңар ошо аракет кылып окуп аткан кездериңер окшойт. Келиңиз, ким айтып коет? Ким айткысы келип атат? Ким өз ою менен бөлүшкүсү келип атат? Кандай артыкчылыктар бар? Артыкчылыктар көп, Баягы адам келиңиз, саламатсыздар? Мен да өзүм оюмду айтып кетейин. Бул финансылык сабаттуулук бул биринчи ошо каржыларыбызды туура колдонуу усулдары, ыкмалары болсо керек, методдору. Кантип туура колдонуу, кантип чогултуу. Ошол анан артыкчылыгы ошол туура колдонуп туура коротконду билсек, анан эжелер, жогоруда айткан эжелер максатыбызга туура жетебиз да. Анан ошо артыкчылыгы ошондо ыкмаларын, усулдарын жакшы билүү деп ойлойм. Туура. Ошо дагы бир артыкчылык бул жана айтып кеткендей биздин балдарыбыз да бизди көрүп, ошо аларда сөзсүз ошо кийин туура башкарууну өздөштүрө алат. Анан баягы ошо азыркы учурда канча деген кызматтар бар, канча деген финансылык продуктылар бар, ошонун баарын биз билип, ошо өзүбүзгө пайдалуу бойдон колдонуп, андан тышкары ушу финансылык уюмдар дагы биз канча сабаттуулугубуз бийик болсо, ошончо бизди да коргой алат. Ошончо бизди да үйрөтө алышат, ошончо азыркы учурда эми көрүп атабыз интернет аркылуу кандай гана операциялар жүрбөй эле, ошого ылайык канча биз сабаттуулук болсо, ошончо биздин өлкөбүз дагы бизди коргогонго, ошо финансылык уюмдар да бизге коргогонго аракет кылышат. Анан баягы силердин жашооңурда ошо финансылык иш чөйрөсүндө да тартылуу инклюзивдик деңгээлде дагы таасир этет экен. Биз дагы ошого тартылат экенбиз да. Канча сабаттуулугубуз көбөйткөн сайын, канча кеңейткен сайын финансылык болобу же башка жактан толугу менен киши ошо өбүлгөсү да өйдө бийик болот экен да. Чоң рахмат. Эми деген финансылык сабаттуулукка кантип жетсе болот? Бул эми жөнөкөй болуш керек. Келе, Гүлзада, Айка. Келиңиздер, таттуу бүбүүнү көрүп атам, кыздар. Кантип жетсе болот? Эми жеткен оңой эле жолдору бар болуш керек. Бөлүшүңүздөр. Азат, келиңиздер. Мына мырзаларды да көрүп атам. Кош келипсиздер, мырзалар. Ошо силерге чоң ыраазычылык, жаныңарда ошо айымдарга ушундай кам көрүп, убакыт берип, ушулар баягы түрткү кол бергендериңерге чоң рахмат. Келе, кыздар. Саламат көрүп атам, таттуу бүбү, Гүлзат. Кандай жетишсе болот сабаттуулук? Кантип жетишсе болот? Насихат, Айжаркын, Айка. Же Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Финансылык сабаттуулукка адегенде билим алыш керек, сөзсүз түрдө. Туп-туура. Абдан туура, Билим алып, азаматсыз. анан ошол теориялык жактан өзүн өркүндөтүп алыш керек, анан ошону практикада колдонуп турмушта. Туп-туура Анан айтасыз. ошондо жакшы натыйжага жетет го деп ойлойм. Туп-туура. Ошол теорияда алган нерселер практикага иште жүргүзүп, анан ошого да туура баа бериш керек, Биз кандай чечим алсак, ошого туура баа берип, ошо аракеттерибизди көрсөк, туура айтасыз. Билим алмайынча сабаттуулук кеңейбейт. Ошондуктан азыр канча Ооба, дисциплина керек го. Эми бул эме да мотивация болуп атат да, билимчи. Мотивация болуп атат, анан аны мотивация келет кетет экен, анан дисциплина керек да, ошону эринбей, тажабай, калтырбай дайыма жашоосунда кайталаса, анан адатка айланып калат. Анан адаттан анан көндүм пайда болот, анан ошол көндүм жашоосунда жакшы пайдасын берет деп ойлойм. Абдан туура, азаматсыз. Ооба, азыр билим алмайынча сабаттуулукка жетишүү мүмкүнчүлүк болбойт.
Андан тышкары азыркы кандай гана жашоодо жашабайбыз, кандай деген булактар көп, интернет ресурстар бар, кандай деген китептер, телерадио берүүлөр да абдан көп. Биздин Кыргыз мамлекетибизде улук банктын катарынан да көптөгөн ошо окуулар бар, атайын жүргүзүлгөн баягы күзүндө ошо акча жумалыгы, акча топтоо күндөлүгү дегендер да көп иш чаралар өтөт. Бирок биз өз алдынча үйдө отурган айымдар баягы бири-бирибизди мотивациялап, окуп, китеп окуп, китеп билимдин абдан жакшы булак экен. Анткени бул канча жылда чогулган баягы билимди бизден бир аз эле учурда ошонун баарын окуп өзүбүзгө тартылып алсак болот экен да. Ошондуктан туура айтасыз. Билим алмайынча сабаттуулукка жетишсе болбойт. Кийинки суроом эми үй бүлөгө карасак, финансылык сабаттуулук боюнча эмнелерди билиш керекпиз? Жеке биздин үй бүлөлөрүбүздү алсак. Келиңиз, Асыл, Мавлюда, Селя, айымдар, кошулуңуздар. Нафиса, кандай дейсиңер? Үй бүлөнүн ичинде сабаттуулук боюнча эмнени билиш керек? Үй бүлөдө киреше чыгашаны так эсептегенди билиш керек го менимче. Туура, туп-туура. Дагы. Азаматсыз. Максаттуу пайдалануу, план түзүү, ар бир үйдө акчанын эсеби болуш керек, чыгашалар кирешеден ашпаш керек, ошого жараша рационалдуу колдонуу деген туп-туура баарын санап, баардык терс жактарын да карап, керектүү нерселерди сатып алып, керектүү эмес нерселерден баш тартып, анан жок дегенде ошо кирешебиздин бир 10% болсо дагы бир өзүнчө топтоп койгонго аракет кылыш керекпиз. 21 кылымдын дагы азыр көптөгөн ошо көйгөйлөр бар. Бүт эле ошо каржыга байланыштуу. Ошондуктан биз баарыбыз ошо өзүбүздүн балдарыбыз, өзүбүздүн жолдошубуз, биз баарыбыз ушул жерден сабаттуулугубуз тең болуш керек. Көп нерсени билиш керекпиз. Жанагындай эле көз боомочулардан кантип биз сактанабыз, кандай көз карандысыз болсок болот, кандай көндүмдөөлөргө биз ээ болуш керекпиз, кантип ушул жашообузду арттырганга аракет кылганга ошо үй бүлөлүк чогуу баарыбыз баягы деңгээлибизди кеңейтиш керек экенбиз. Эми үй бүлөлүк финансылык сабаттуулукка жетишүү үчүн кандай эрежелер болуш керек да үй бүлөнүн ичиндечи? Кандай дейсиңер? Саламатсызбы, Назим Мусаевна? Саламатсыздарбы, катышуучулар? Абдан кубанычтамын. Менин атым Айгерим, тааныштыра кетейин. Үй бүлөлүк ушул сабаттуулукту биринчи кезекте биздин жеңиш үчүн баягы менин оюмча жолдошуң менен экөөңүз биргеликте бир бүтүмдүк болуш керек го деп ойлойм да. Анткени эки жактан анткени сен тапкан акчаң анан жолдошуң тапкан акча эки жакка бөлүнүп турса, бул жерде үй бүлөлүк бүтүмдүүлүк жок болгондуктан бул жерде биринчи кезекте ынтымак бузулат деп ойлойм. Анан ал себептен ынтымак бузулса, андан ары кай жактан сабаттуулук болот да. Анткени бири-бириңе түрткү берип, бири-бириңе деген мотивация берип турбасаң, үй бүлөдө деген сабаттуулук жоголот биринчи кезекте. Анан эки адам тең бирдей билим алыш керекпи? Эки адам тең бирдей ошо финансылык тармактуулугун өнүктүрүш керекпи деп ойлойм да, менин оюмчачы. Анткени себеби сиз айткандай бул жерде аял эле билим албаштан, жолдошу да билим алып, анан ошол жерден сиз айтпадыңызбы 10% дайым ушул үнөмдөп туруш керек депчи. Анан мен ушуга кошулам. Анткени биз акырындан баштап келатабыз. Биз негизи жаш үй бүлөбүз да, анан баа жерден экөөбүз сабаттуулукту дагы эле изилдеп жүрөбүз. Анан ушундай мотивация берип, ушундай земелерди өткөнүңүзгө абдан чоң рахмат, Назим Мусаевна. Чоң рахмат, Азамат Сайгерим. Туура баягы бири-бирибизди мотивациялоо кылып туруш керекпиз үй бүлөдө. Анан экинчи тарап бул деген баягы токтотпош керек. Бул жөнүндө дайым ойлонуп жүрүш керекпиз. Дайым кандай кылыш керек, кандай деп туура план түзүп. Азамат Сайгерим, жакшы ийгилик үй бүлөңөргө.
китеп жана айта кетпедимби, азыркы китеп дагы туура колдонуш керек. Азыр бир туура тандалган китеп силердин толугу менен баягы ой жүгүртүүңүздү, көз карашыңызды бат эле өзгөртүп коюшу мүмкүн. Ошол үй бүлөнүн ичинде баягы бири бириңерди мотивациялоо кылып, түрткү болуп, ошол жөнүндө чогуу ойлонуп, анан ушундай дагы ресурстарды колдонуп турсаңар жакшы болот дейм. Эми жеке бюджетти кантип башкаруу керек дейсиңер? Ким башкарыш керек, кыздар, айымдар? Ким башкарыш керек? Кимдин колунда болуш керек? Кантип башкарыш керек? Бюджет деген негизи эмне ал? Кимиңер менен бөлүшөсүңөр? Кана келиңиздер. Насикат, Нафиса. Мен айтып коеюн. Бюджет бул ошол үй бүлөгө кирген киреше, акчасы да. Анан ошону туура пайдалануу, жана мен башта айткандай элечи, мисалы 1 айлык киреше бюджет үй бүлөнүн эмесин, бюджетин пландап ошо жолдошу экөө да. Экөө бирдей мамиле жасаш керек да, экөө кеңешип эмнени каяка коротот, жанагы сиз айтып өткөндөй керексиз нерселерди азайтып, даже албаганга аракет кылып, только өтө керектүү, өтө зарыл нерселерди гана алып, анан келечекке акча топтоо үчүн жанагындай какой-то бир процентин өзүнчө, менин оюмча биз ушундай кылабыз да, открыткаларды ачыш керек, конверттерди. Анан ал жерге жазыш керек. Например, электричествого, жолго, дагы ушундай расходдордун баардыгын, керектүүлөрүн да. Бизде негизи Кыргызда аш той деген нерсе бул эң көйгөйлүү маселе да. Ушундай аш тойлордун эң эле керектүү, эми ал деле бизде ушундай каныбызга сиңип калган, барбай койсо болбойт дегенчи. Барбай кое албайсың, конечно, бирок ошолорду туура пайдаланыш керек, туура чечим чыгарыш керек, туура пландоо керек да. Менин оюмча ошо 1 айлык бюджет, 1 айлык кирешени ошентип пландаса, анан дагы ошондой конвертти болочокко ачып, ага сөзсүз түрдө салыш керек. Алып келген, үйгө кирген каражатты ар биринен өзүнүн пайызына жараша бөлүштүрүп, туура пайдаланса, менимче ошондо баардык эмеге жетишет деп ойлойм да. Азыр бизге караганда биздин балдар уже туура ойлонушат да. Туура ойлонушат. Бизди көрүп, анткени бизди көрүп уже алар биздин жолубузду баскысы келбейт. Азыр лично менин балдарым ошондой ненужный аш тойлорду жактырышпайт. Өздөрүнүн будущий, мисалы, свадьбасын, аны мунусун мындай чакан эле, жашынакай эле өткөрүүнү каалашат да. Андай өтө бир тетигинен аркы бир жок туугандарың аны мунуну чогултуп эмени каалашпайт. Менин оюмча уже балдарыбыз бизди көрүп уже эме алып атышат да. Мотивация алып атышат. Туура. Азаматсыз, ооба, жөн эле бюджетти түзүп коюп, кирешелер менен чыгышаларды санап койбостон, аны деген дагы аткарыш керекпиз. Андан көзөмөлгө алыш керекпиз. Так аткардыкпы, чыгып кеттикпи, бир тешиктер пайда болгон жокпу? Бул деген баягы жеке план түзүү үй бүлөлүк. Бул көптөгөн ошо биздин сабаттуулук мүмкүнчүлүк берет да, ошогочу. Канча деген чын эле азыр бизде чыгышалар бар, тамак аш, коммуналдык төлөмдөр, кийим кече сатып алуу, интернет, уюлдук телефон, көңүл ачуу, той топур дегендер. Ошонун баарын туура эсептеп, анан кирешени да бир канча ошо булагы болуш керек экен да. Жалгыз эле бир баягы эмгек акы эмес, андан тышкары балким үйүңөрдү ижарага бересиңер, же унааңарды ижарага бересиңер, же жумуштан кийин бир онлайн бир кандай бир кирешелерди көрө аласыңар. Эң негизгиси ошо чыгышалар негизи кирешелерден ашпаш керек. Ошол бюджетти туура башкаруу деп мен ошентип ойлойм да. Дагы эми ушу кандай азыркы учурда көптөгөн интернет ресурстар бар да, ошо барбы силердин араңарда электрондук капчык менен колдонгондор, электрондук тиркемелер менен колдонгондор, ошондой айымдарыбыз барбы биздин арабызда, кыздар? Айка, Мавлюда, кыздар, активдүү катышыңыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, келиңиздер. Бүгүнкү семинар өтө маанилүү болуп атат, айрыкча айымдар үчүн. Анан эжеке сиздин сурооңузга бүгүнкү күндүн талабы баардыгыбыз азыр электрондук капчык пайдаланып калдык.
Ошол жерден комиссияларды карайсыңарбы? Буга мынча кетет экен, бул кымбатыраак экен, буну менен салайын акчаны, же болбосо бул жерде пайызы ылдыйраак экен, ушул жерден алайын дегендер барбы? Анализдейсиңерби? Сөзсүз карайбыз да ошону эм банкты пайдаланып атабыз. Анан өзүбүз кайсы приложение, кайсы банктыкын иштесек ошону пайдаланганга аракет кылабыз да. Мисалы, Эрскага иштесек, Эрскага салайык да. Анан көбүнчө эм банкты пайдаланабыз, себеби эч комиссия албайт. Бул көрдүңөрбү, ошо Ошол. бул силердин дагы сабаттуулугуңардын бир сапаты да. Ошо туура азыркы учурдагы заманбаптын ошо финансылыктын кызматтарын, сервистердин туура колдонуп, ошондон өзүбүзгө пайда көрүп, дагы бир ошонун артыкчылыгы да. Кандай сунуштар бар? Эми ушул бюджеттик, жеке бюджеттен көптөгөн сунуштар болот. Канча акча табуу эмес, эң эле биринчи биздин айымыбыз туура айтып кетти, эң биринчи максат коюш керекпиз. Өткөн жумада айтып кетти эле, вебинарда Жылдыз айым баягы саякатка чет өлкөгө чыгам десеңер, же үй салып бактылуу жашоо курам десеңер, же болбосо балдарымды туура тарбиялоо десер, келип эле ошо каражатка такалат. Кандай бир максат койсок, ошондон артка жылат экенбиз. Мына эмки жылы июнда мен балдарым менен чет өлкөгө 6 саякатка чыгабыз десер, ошондон бүгүндөн баштап биз санап баштайт экенбиз. Июнга чейин 9 ай бар экен. 9 айда мен канча акча чогултуш керекмин? Мен балдарымдын паспорттары даярбы? Ага алмаштырганга, жаңыртканга канча тыйын кетет экен? Баягы ошонун баарын санап чыгат экенбиз. Анан азыркы учурдагы кирешелерим ошого топтогонго акча жетишеби? Азыркы кандай бир чыгышалар болуп калышы мүмкүн эмеспи деген ушундай менин өзүмдүн кеңештерим бар. Бир кандай максат койсок, ошону туура пландап, ошону туура санап алыш керек экенбиз. Андан тышкары дагы бир кеңешим бул тыйындар жөнүндө да. Ушу тыйындар ар кайсы жерде жатат да. Меникичи сумкам түбүндө, чөнтөгүмдө, ал да туура эмес экен. Тыйындар баягы кичинекей тамчы бир булакка айланат дегендей, ушул тыйындар кийин бизди чоң акчага алып келген каражат ушул экен да. Ошону да сыйлайлы. Эмне үчүн биз ошо кыргыздар баягы долларды деген бүктөбөй түз салабыз да өзүнүн капчыгыбызга. Эмне сом болгондо 4кө бүктөп, аны деген аябай баягы туура эмес болдуңуз. Сыйлаш керек экенбиз өзүбүздүн ушу улуттук акчабызды. Канча сыйласак, ошончо биз чоң акчага алып келиште мүмкүнчүлүктөр көп экен. Кийинки кеңешим бул бир айда баягы топтоп коебуз акчаны, эмки айда унутуп калабыз. Ал да болбойт экен, бир аз болсо дагы ошо акча топтогонду биз деген адатка айландырыш керек экенбиз. Макулсуңарбы? Плюс коюп коюңуздар. Ай, рахмат, кыздар, рахмат. Каражаттындагы баягы оңой жерде турушу бул да туура эмес экен, кыздар. Оңой жерде турса, жакын жерде аны чубап биз түгөтөбүз. Биз көзүбүзгө бирдеме көрүнсө эле аны ала калып, анан үйгө муну алыш керек эле, анан балага тигини алыш керек эле, анан идишимди эскерди деп ушинте беребиз. Андай акчаны алысыраак коюш керек экенбиз. Акчага кол жетпегендей болуш керек экен. Бул дагы бир менин сунушум. Анан бюджетибизди дагы туура эсептеш керек экенбиз. Баягы эжеке айтып кеткендей, туура эмес эсептеп алып, той топур болуп калат күтүлбөгөн жактан. Же болбосо баягы унан оңдош керек болгон убакыттар болуп калат. Ошонун баарын туура ойлонуп, шашпай, бюджетти түзгөнгө бир канча бир 3-4 ай буга чейинкини алып туруп, анан караш керек экенбиз да, орто өлчөм менен санап, орто өлчөм менен чыгарыш керек экенбиз. Анан дагы бир туура эмес бул каттачылык, бул баягы биз акчаны топтогондо биринчи айлыгыбызды алдык же бир кандай киреше кирди, ошону коротуп аягында акча калса калдык, албаса жок. Көбүнчөсү калбайт. Анткени биз акча тийди, бүттү издейбиз. Эмне алсак, эмне алыш керек, эмнеге коротуп эсептейбиз. Ошон үчүн баягы адатка айландырып, акча тиер менен 5% болобу, 10% болобу алып коюш керекпиз. Азыр көп суроолор бар да, эми маян акчам, эмгек акым болгону 10 миң болсо же 20 миң болсо, анан анын 10%-ын алсам ал эмне кыйратат? Ал эмне жылда 12 миң чогулат болот. Бул деген максатыбыз ошо 12 миң чогултуу эмес, бул адатыбыз, адатка айландырыш керекпиз. Биз ошону менен үйрөнөбүз. Канча үйрөнүп алсак, кийин акча, чоң акча чогултканга дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз болот. Негизи эле адатка айландырганга аракет кылыш керекпиз, кыздар. Акчаны кантип сактоо керек туура? Келиңиз ушул жөнүндө сүйлөшө кетели. Кыздар, келиңиздер. Активдүү катышыңыздар. Каякка кантип сакташ керек, кыздар, акчаны? Кандай дейсиңер? Кимиңер кроваттын астына катат, кимиңер банкага салып коет,
Кимдир кайсыл жерде акчасын кармайт. Бир аз өзүнүн баягы жеке акчасы болобу же үй бүлөлүк акчасы болобу. Мына азыр айымыбыз айтып кетти буга чейин 4 конвертпи, 4 жумага же кандай туура депозитке салган пайдалуу дейт кыздарыбыз. Дагы Мавлюда, келиңиз. Зиядат эжеке, келиңиздер. Байел, Саламатсызбы? саламатсызбы? Келиңиз Мавлюда, угуп атабыз. Кандай дейсиз? Кандай дейсиңер? Кантип акчаны сакташ керек? Буга чейин айтып кетти, депозит, дагы кандайлар бар? Биз картада эле сактайбыз, эже. Жакшы, туура. Бул дагы туура. Дагы. Үйдө бизде атайын мындай сейф жок, сактай турган. Анан аял киши көбүнчө биз жүктөрдүн эле арасына да катып коебуз. Болот, андай дагы жок эмес, туура. Себеби биз айылда жашайбыз. аны. Айылда жашагандыгыбыз үчүн ушундай бизде. Туура. Туура айттыңар, ошо акча сакташ үчүн ошо атайын көптөгөн бул ошо биздин электрондук капчыктар бар, депозиттер бар. Үйгө салуу, үйгө коюп коюу туура эмес, жанагындай жеңил болбош керек. Ошондуктан баягы кыймылсыз мүлккө салсаңар дагы, же малга салсаңар дагы, же башка нерсеге салсаңар, булар кийин акырындыгы менен көбөйө берет. Туура депозит, туура айтасыңар. Баарына кошулам, баарыңар азаматсыңар. Кечиресиздер, мен бир суроо берсем болобу? Ушул боюнча депозиттерден сырткары бизде негизи көп өнүккөн нерселерибиз бар да, инвестиция кылуу боюнчачы. Анан менин оюмча ушул акция жана облигацияга салуу жагын кичине айтып бере аласызбы? Ал чөйрөгө абдан сабаттуулук керек да. Аны туура билген киши өзү үйрөнүп, баягы туура билим алып, андан кийин гана иштебесек, биз азыркы учурда бул бизге мындай жабык нерсе деп айтсак болот да. Ошол жерде иштеген, туура акчаны колдонгон кишиден мотивация алып, ошол жерден үйрөнбөсөк, бул өз алдынча оор. Анткени анда түрлөр бар инвестициянын. Жана кыска мөөнөттө, узак мөөнөттө, кандай бир сиз деген бир өз пайызыңыз менен бир компанияга киресизби, же жөн эле баягы акчаңызды убактылуу аларга берген, иштеткенге бересизби, ошо түрлөрү бар. Ошо түрүнө жараша сиздин да кирешеңиз да ошо түрлүү болот да. Мен ушул боюнча да аракет кылып, сураштырып, жана ортодогу ортомчу компаниялар менен да сүйлөшүп көрдүм да, анан ал жерден ортодон дагы ортомчу компаниялар алып коет экен, андан сырткары сен салып аткан акчаң болуп, анан ошол жерде пайыздык үстөмдүгү кичине мындай оорураак болуп калат экен да. Эми мындай айтсам, биз пока что жашпыз эми азыркы учурда, анан мен мындан ары өнүктүрүп, финансылык тармагымды өнүктүргүм келет да, анан ушул боюнча кичине оорчулук жаралат да, анан бул боюнча дагы мүмкүн сизден угаттырбыз, Кудайым буйрса деп ойлоп атам да. Эми мындай кылсаңар болот. Практика түрүндө бираздан эми тыйындарыңарды ошо улуттук банктын тыйындарына, эме депозит түрүндө, жанагындай акция, облигация салып көрсөңүздөр болот. Ошентип үйрөнөт. Киши баягы өзүнүн теория билимин практикага салмайынча ошентип көрсөңүздөр болот. Бул менин сизге ушундай сунушум бар. Бирок аны туура билген ошол чөйрөдө адистер менен кеңешпесеңер, мен чындыгында айтсам, туура эмес да сизге берип коюшум болуп мүмкүн да сунуш. Бизде баягы кичинекей кезибизден китептердин арасында катып акчаны андан өтүп анан депозитке өттүк, эми андан аркы жогорулагым келет да, анан ошол боюнча. Жакшы, рахмат. Азаматсыз. Эми презентациямды кыздар Канышай жардам берип коюңуздар. Презентациямдын карта анан депозит боюнча бөлүгү бар эле. Ошону көрсөтүп коесуздарбы экранга? Кыздар? Саламатсызбы эже, ушул презентациябы экрандагы? Ушул эле презентация, мен көрбөй атам да азыр. Көрүнбөй жатабы? Мага көрүнбөй жатат да ошо презентация. Мен ошо туура эмес эмеге басып алдымбы же кандай? Мына ушунун туура төлөм картанын мына эки жерде сактайбыз деген дагы болду да кыздар. Депозит кармайбыз, анан картаны ичинде да кармайбыз дегендер болду.
учурда кандай коопсуздук чаралары бар, кандай колдонуш керекпиз? Кийинки презентацияга түшүп коесузбу? Мына көптөгөн сунуштар бар. Эми анын баарын билебиз, баарыбыз баягы карталарыбыз бар, ошо колдонуп жүрөбүз, баарыбыз эле билебиз. Бирок ошол эле учурда унутуп калабыз. Өзгөчө биздин ошо пенсионер апа аталарыбыз, ошо даже жаштар деле азыркы учурда көп унутуп калып эле баягы бөлүшө беребиз да, бири бирибиз менен ошо карта боюнча маалымат мененчи. Картанын пин кодун карта менен чогуу эч качан сактабайбыз. Кээ бир учурларда апаларыбыз ушу картанын үстүнө жазып коет экен пин коддон. Баарыбыз билебиз анан. Банктын дагы адистери билебиз, ушу апамдыкы кандай код экен. Бул туура эмес, абдан туура эмес. Өзүнчө сактайбыз. Азыркы учурда сонун да кызматтар да чыкты, пин кодду алмаштырып алууга өз алдынча. Кийинки ошо азыркы маалыматтарды бербеш керек, эч ким менен бөлүшпөш керекпиз. Бул баягы пин код, картаныкын эч кимге айтпаш керекпиз. Экинчи бетиндеги CVV код бул баягы 3 сандан турган код. Ал көбүнчөсү ушу интернет аркылуу төлөмдөргө колдонулат да. Баягы мобилдик тиркемеңер бар болсо, электрондук капчыктарыңыз болсо дагы, ошолордун баягы сыйкыр сөздөрүн, кандай бир балким коддор бар болсо, аларды да эч кимге көрсөтпөйбүз, билгизбейбиз. Бир жолу келген ырастоо коду да болот, СМС код деп коет. Аны да эч кимге айтпайбыз. Көп учурлар болуп атат азыр, жана көз боюмчулар ошо картаңарда акча жоголуп эле билбей да калып аткан учурлар болуп атат да. Анткени ушу жаныбызда жүргөн кишилер эле же балким кандай бир ошо көз боюмчулар тараптан бир туура эмес терс мамилелер болуп атат да биз жака. Эки тараптан тең картаны тартып жиберген да болбойт. Сиз деген бирөөгө баягы картама салбый десеңер, жөн гана жана картанын номери турган ошол бетин эле тартып жибериш керексиңер. Лотерея, акцияга катышып атканда дагы баягы картаңызды жибербейиңиз деген бул да туура эмес. Лотерея жүргүзүп аткан мекемелерде андай укугу жок сиздин картаңызды толугу менен маалыматын алган. Кайсыл бир учурда банкоматты колдонуп атсаңыз дагы пин кодду башка баягы бейтааныш адамдар болбош керек жаныңарда. Банкоматты колдонуп атканда сиздер баягы көзөмөлгө алынган ачык жерде банкоматтар менен колдонуш керексиңер. Товарларды же баягы кандай бир кызмат алып атсаңар, ошондо дагы квитанциясын текшериш керексиңер. Экөө келиш керек да, товардын баасы менен кызматыңардын баасы менен квитанция. Банкомат аркылуу акча алып атканда дагы баягы квитанцияны караш керексиңер, квитанция алсаңар. Бирок эми азыркы учурда бүт эле электрондук капчык болгонуна байланыштуу азыр жеңил болуп калды. Биз ошол эле онлайн түрүндө көрө алабыз. Интернет транзакциялары өткөзсөңөр көп, анда деген баягы сайттарыңар абдан баягы жакшы сайт аркылуу иштеш керексиңер. Баягы 3D Security деген көзөмөлү бар сайттар менен иштешкен турат. Жакшы болот да. Сиз деген картаңызды бир кафеге барсаңар же магазинге барсаңар, колуңуздан түшүрбөш керексиңер. Пост терминал аркылуу же бир кандай бериңизчи картаңызды деген сиздин иш кылып көз астыңызда болуш керек картаңар. Эч ким кайсы бир учурда картаңарды бир жака ала кетпеш керек, эметпеш керек да. Сиздин көз алдыңарда туруш керек карта. Ошондой туугандар. Анан дагы баягы депозиттер боюнча айта кетейин дегем. Кийинки слайдты түшүп коесузбу? Депозиттер бул ушул азыр экраныңарда туруп аткан QR код аркылуу кирип туруп депозиттер жөнүндө кеңири маалымат алсаңыздар болот. Ага токтобой эле коелу. Эми болгону 10 мүнөтүбүз калыптыр. Келем суроо жооптор ушу кыска 1 сааттын ичинде болгон маалымат бергенге аракет кылдым. Кандай бир суроолор болсо, жеке өзүңөр жактан же бир кандай бир сунуштарыңар болсо даярмын. Келиңиз Азиза. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер ийгиликтүү болуп атабы? Бүгүн биз дагы чарчап калыптырбыз да, бираз жайылданбыз биз Кара-Балтадан. Чоң рахмат. Абдан сонун. Ушу өзүңүзгө ушу кам көрүп, чарчасаңыз дагы ушу туруп онлайнга кирип. Рахмат сиздерге дагы. Мен ушу баардыгыңыздарга өзгөчө Канышай Осмоновго терең ыраазычылык билдирем. Мен дагы мугалиммин. Начальник класс өзүм бир аз тааныштырып кетейин. Анан мен эме боюнча суроо берейин дебем, жана акыл айым боюнчачы сиздерге. Бул жерде
Абай атындагы университетти билесиздер да, казак жанагы ошол жектеги ПНКдагы начальникасынын мугалим болуп келечектеги мугалимдер да. Анан ошолор кечээ мага 3-4 келген болчу Жайылский библиотекагачы. Мындай биз окуйт элек, бирок биз 23-сентябрдан баштап окудук го негизи. Анан 23-сентябрдан баштап окуганга байланыштуу биз окуйт элек, үйдө отурган эжекелеш да бар эле дейди да. Анан мен кандай кылсам болот, личный вопрос бере албай калдым. Кечээ дагы бир аз кечигип бардым Жайылский библиотекага. Ишимди ашымды калтырып чуркап барып келдим да. Анан баягы окуйм деген жаштар көп экен. Окуйм деген жаштар көп экен. Канча жооп берип канча? Окуу боюнча группа жазып коесузбу? Азыр финанс сабаттуулук боюнча вебинар болуп жатат да. Мисалы акча боюнча, финанс боюнча сурооңуздар берсеңиздер азыр. Финанс боюнча суроо берсек болот, албетте. Мисалы бизчи жанагы карточканы деле алдын артын деле тартып жиберип атпайлы, ошол боюнча суроо берейинчи мен. Көпчүлүгү деле мен аны көп колдонбойм да негизи. Артын деле алдын деле тартып атабыз, эми ошол деле какой-то аферага туура. Ал туура эмес. Баягы сиздин картаңызды сураса, бир эле бетин, карта номери турган, аты жөнүңүз турган эле бетин тартыш керексиз. Анткени аркасында экинчи бетинде 3 сандан турган CVV код бар. Ошол код аркылуу да акчаны чыгарып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан көзөмөлгө алыңыз, акчаңызды эч кимге тарттырып албаңыз. Ошо мен кечээ вебинар болот деген кечээ уктум мен. Негизи суббота воскресенье негизи кирчү эмесмин да постоянно эле. Анан ошого байланыштуу сабакты Мамлекетибизге чоң рахмат. Ийгилик сизге. Назия айым сурасыңыз. Бардыңыздар көңүлүңүздөр бөлүп бардыгына сабак өтөңүздөр. Сиздерге да рахмат. Сиздерге да железный терпение дебей, мугалимдер эле түшүнөт экен негизи. Туура. Рахмат. Баарыңыздарга ден соолук, ушинтип эле Кыргызстандын келечеги үчүн баардыгыбыз аракет кыла берели. Урматтуу айымдар, бул жектеги Аида Мамбетова, Гүлзат Бегалиева, Гүлүмкан Юсупалиева, Жаңыл Мырзабековна, мага окшогон катышуулар көп экен. Аида, Фарида Жаныбекова, Айка Асылбек дейт. Баарыңыздарга ийгилик анда. Убактыңыздар бүтүп калыптыр, 6 эле мүнөт калганбы? Мен ошо кеч туруп калдым. Кимдин дагы суроолору болсо. Рахмат. Эмне келиңиздер? Назия айым, презентацияңызга анан менин суроом, эгерде сизде $10.000 болсо, анан же 500.000 сом болсочу, эки валюта менен, сиз каяка ошо акчаларды салмаксыз да? Бизде, например, акча болуп, бирок депозиттен башка дагы кандай бизде ликвидный нерселер бар да, ошолорду каяка салып, ошо киреше алса болот да, ошону айтып бере аласызбы? Негизи ошо дүйнө жүзүндө бир эле жерге салбайт экен, бир эле катка, туура айтасыз. Ошо валюта түрүндө да карманышат экен, сом түрүндө да, депозит түрүндө дагы, башка дагы нерселерге, инвестицияга дагы салат экен, кыймылсыз мүлккө да салган учурлар болот. Менин $10.000 болсо, мен ошентип бөлмөкмүн. Канча бир тобун, канча бир бөлүгүн сом бойдон калтырмакмын, канча бир бөлүгүн ошо сиз айткандай доллар менен кармамакмын, канча бир бөлүгүн иштеткенге аракет кылмакмын. Иштеткенде ошо кандай бир кыймылсыз мүлк болобу же бир ижарага бир батир алып туруп кайра суп ижарага берип койгомокмун. Ошентип 4 бөлүккө бөлмөкмүн. Дагы суроолор? Сиздин оюңузча акчаны каяка сактоо эң коопсуз? Азыр карточка деп атпайбызбы? Карточкага менин оюмча кооптуу эле болуп атат да, көп киши карточкасынан алып ийет. Менин оюмча депозиттер, ошо банктын депозиттери кандай гана шарттарды азыр түзүп берип атат. Ай сайын үстүнө толуктасаңыз болот. Баягы процентин ай сайын алсаңыз болот. Кандай бир учурларда даже ошо основной суммасынан да алсаңыз болот. Азыркы проценттер жакшы эле. Банктарды карасаңыз, салыштырсаңыз, ошо 12%дан 14-15%га чейин бар. Анан өзүңүздүн электрондук капчык болобу же мобилдик тиркеме аркылуу өзүңүздүн акчаңыз дайым көз астыңызда. Сиз көрүп турасыз, канча сом чогулду, канча үстүнө кошулду, канчасын ала алам. Ошентип адатка да айланып, биз максатыбызга да ошо депозиттер аркылуу жеңил жетебиз. Менин оюм ушундай. Рахмат, ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Рахмат. Дагы
Кыздар. Дагы бир суроо берсе болобу, Назим Мусаевна? Биз үй бүлөлүк сабаттуулук деп айтып атабыз. Ошол себептен үй бүлөдө деген ата энелер сабаттуу болбой, балдарга акча бериш керекпи деген суроо болуп атат да. Ушул боюнча жооп бере аласызбы? Балдарга акча бериш керек. Азыркы учурда балдарыбызды ошого көндүрүш керекпиз. Баягы өз алдынча сатып алган мүлккө же кандай бир кызматка алар жоопкерчиликтүү болуш керек. Кичинекей балдарга 2 жумада бир аз тыйын болсо да берип коюш керекпиз. Андан тышкары баягы дүкөнгө чогуу барсак, балага акча карматыш керекпиз. Бала үйрөнүш керек. Мен ушул акчаны берсем, мага ордуна ушул кызмат же ушул продуктун алсам болот экен, ушул товарды алсам болот экен деп. Андан тышкары бул изилдөөлөргө ылайык болгону 6% балдарыбыз баягы өз алдынча чечим чыгарып, өз алдынча акчасын коротот экен. Көбүнчөсү эле баягы ата энеге да, ата энесине сурайт, алайынбы, албай эле коеюнбу, каяка коротоюн. Байкасак көбүнчөсү эле баягы таттуу нерселерге, баягы оюндарга эле коротпосо биздин балдар ошо менен үйрөнүшөт. Ошо менен баягы сабаттуулугун кеңейтишет. Чоң рахмат. Дагы суроолоруңар барбы? Саламатсыздар. Саламатсыңар, угуп атам. Саламатсызбы? Сурай берсе болобу? Мугалимдерге банктерден кандай жардам болуп атат? Пайыздары төмөндөтүлгөн кредиттер барбы? Бар. Азыркы учурда мен ошо Халык банктын адисимин. Халык банкта бизде азыр ыңгайлуу сонун пайыздыгы чендеги керектүү насыялар көп. Бизде 19% менен беребиз. 250 миңге чейин алсаңыз күрөө койбойсуз, кепилдиги кереги жок. 250 миңден көбүрөөк алсаңыз анда 7 жылга чейин баягы өзүңүздүн максатыңызга карата үй саласызбы же балким үй курасызбы, ошол 19% менен биз берип атабыз. Келиңиздер. Каралган мөөнөтү арызыңыздын 3-төн 5 күнгө чейин. Бирок 250 миңге чейин 1 күнүн ичинде эле карап беребиз. Кечиресиздер, ушул кредит боюнча сүйлөп калдыңыз. Анан биз мисалы үчүн ремонт жасагыбыз келсе, сиз айткандай деген каржылык маселеси боюнча кредит алыш керекпи же биз ушул боюнча тиги сакташып мындай накопить этиш керекпи? Кыргызча сүйлөй албай атам, кечиресиздер. Эми келгиле чогуу ушуну эсептеп көрөлү. Бир ремонтко 200 миң керек дейли. Азыркы учурда сиз кредит алсаңыз, ошо 2 жылга чоюп туруп, мисалы 2 жылга чоюп туруп, азыр алып туруп кредитти, насыяны алып туруп, бат-баттан бүтүрүп ремонтуңузду кирип аласыз. Үйүңүзгө же батириңизге кирип аласыз. Топтосоңор, баягы 10 миңден алып турсаңар да ошол 200 миңди 2 жылда топтойсуз. Анан 2 жылдан кийин баягы инфляцияны никто не отменял дегендей, инфляцияны бир жок эле дегенде 15%-на дагы үстүнө топтош керек. Ошондо 200 эмес, 260 миңдей керек болуп калат. Анткени күнүгө баалар өзгөрүлүп атат, баары кымбаттап атат. Ошону өзүңүзгө кандай ылайыктуу деп санап көрүш керексиз да. Ошол күнгө чейин өзгөрбөйбү биздин баалар? Же өзгөрүшү мүмкүнбү? Азыркы кредит алсам, ошо 2 жылда мен төлөп бүтө аламбы? Жеңил батыраак жапканга аракет кыла аламбы? Акчам ошого жетеби? Маянам ошого жетеби деп өзүңүз анализ кылыш керексиңер. Бирок азыркы инфляция учурда менин сизге сунушум ошо кредит алып, анан кредитти аракет кылып бат жапканга аракет кылыш керексиңер. Абдан жакшы, чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, Азамат, рахмат. Дагы суроолор? Убактыбыз сонуна чыгып калыптыр. Саламатсызбы, Айзайым? Саламатсызбы? Бүгүнкү вебинар жаш семьялар үчүн керектүү болду. Рахмат, чоң ишиңизге ийгилик. Мен ыраазычылык билдирейин дедим эле. Чоң рахмат. Өз алдынча да канча деген булактар бар азыр интернетте, китептер бар, ошолорду үйрөнөлү болобуз. Кыргызстаныбызды өстүрөлү, кеңейтели, чоңойтолу деген максат менен бири-бирибизди ушинтип мотивациялап алып туралы. Ошо акыл айым долбооруна да абдан ыраазычылыгымды билдирейин дегем. Ушу мен дагы бүгүнкү иш чаранын спикери болуп, ушу өзүмдүн жетекчилигим көрсөткөнүнө да абдан ыраазымын. Анткени бул абдан кызык, анан абдан аябай көйгөй жараткан аябай тема. Бул токтонулбаган баягы процесс болуш керек.
Анткени күнүгө баягы күндөн күнүгө башкача көйгөйлөр жаралып атат. Ошондуктан мен абдан ыраазымын. Айымдар, силер дагы өзүңөргө ушинтип кам көрүп, жакшы көрүп, сыйлап, кандай бир сабаттуулугуңарды болгон жерден кеңейтип, кандай көз карандысызга ээ болуп, өнүктөштөрүңөр менен баягы биргеликте жакшынакай жүрүңүздөр. Бирибизди мотивациялап туралы ушинтип. Суроолор барбы да кыздар? Эже саламатсызбы? Халык банктан мисалы карта ачтырсак, анан Казакстанга барып деле ошо менен колдонсок болобу? Карта ачсаңарбы? Картанын түрү бар, ар бир банкта баягы мамлекеттин ичинде колдонгон карталар бар, анан сыртка чыксак дагы колдонсо болот. Ар бир банктын сыртка чыкканда карталары бар, Visa, MasterCard болобу, кандай көптөгөн түрлөр бар. Ошону менен сыртка чыгып кенен колдонсоңуз болот. Бирок чыгаардын астында сиз өзүңүздүн банкыңыздан баягы маалымат катары билиш керексиз. Кандай комиссиялар бар, болгон жерден колдоно аламбы, эч бир чек коюлган эмес беле деп. Анткени көбүнчөсү баягы башка жерден колдонуп кетпесин деп көп банктар чек коюп коюшат да. Ошонун баарын ачтырып, консультация алып келишиңиз керек. Рахмат сизге. Рахмат. Тоңдурулган банк деген, тоңдурулган счет деген кандай болуп калат? Тоңдурулган счет бул деген баягы бизге канча бир тараптан арыздар түшүшү мүмкүн да. Сот аркылуу же баягы финансовый разведкалардан болобу, мындай. Ошолордун эле чечими менен биз счетторду тоңдура алабыз. Өз алдынча биз банк деген андай процесстер жүргүзө албайбыз. Ал эмнеге тоңдурулушат? Балким бир кандай чектүү болсо же бир терс келтирген малдар болсо ошого байланыштуу эле тоңдурулат да. Анан өзүнүн дагы процедурасы бар. Канча бир күндө каралат, канча бир убакытта, кандай бир өзүнүн кагаздары бар. Аны да аябай изилдөп чыгыш керек. Ал жөнүндө билем десеңиз, мен өзүм жеке номерлеримди берем. Анан байланышат. Саламатсызбы. Реска банкты эгерде карточкабызга акча болсо, Дубайга барганда иштетсе болобу? Ооба, баратканда сиз деген өзүңүздүн банкыңызга кирип консультация ала кетиңиз. Мен ушундай чыгып атам. Эч кандай чек коюлган эмеспи. Көзөмөлгө алып койгула, мен деген колдоно аламбы, кандай комиссиялар бар деп ошо жерде отурган адистер баарын түшүндүрүп берет. Алар карап берет, ооба чек жокпу, кайсы мамлекетте кандай комиссиялар бар, кандай шартта колдонсоңор болот, же накталай акча алып кеткениңер туура болобу деп, ошол адис сизге толугу менен жардам берет. Макул. Чоң рахмат эже. Рахмат. Дагы кыздар. Финансылык сабаттуулук боюнча кандай китептерди сунуштайт элеңиз? Өзүңүз окуган, өзүңүзгө жаккан? Мен аябай ошо эмени жакшы көрөм. Өзүм деген CoinKeeper деген приложение менен колдоном да. CoinKeeper деп аябай күнүгө жазылып турат да, кандай расходтор болду, кандай кирешелер келди, кандай чыгышалар болуп атат. Ошонун эле Telegram каналы бар да, ошо менен аларда бир китептерди, көптөгөн китептер берет. Мен бир эле китепти силерге сунушталбайм. Ар бир китеп ар кандай жазылганда, өзүңөр окуп, ошо китептерди өзүңөргө бир жакшы китеп тандап алсаңар болот да. Мага эң жакшы көргөн, бирок менин китебим, мен кайра окуй бергем, бул «Самый богатый человек Вавилона» дегенди жакшы көрөм да. Аякта ушу элементардык сөздөр менен жакшы жазылган китеп. Рахмат чоң. Рахмат. Дагы суроолоруңар барбы кыздар? Кармабай эленби силерди? Суроо бар, саламатсыздарбы? Эжеке катышуучулар. Азыркы заманда баардык эле сабаттуулукка жетишип калды деп ойлойм. Анткени тияктан бияктан маалыматтарды алып, баарыбыз жаштарыбыз баарыбыз эле бул маселелерди билип эле калыш керек. Менин жүрөгүмдү ооруткан нерсе Кыргызстан боюнча да. Могу проблеманы эч ким айтпайт да, ушуну жерлерге өкмөт жерде ушу аялдарды, ушундай феминаларда ошолордо айтылып, ушул маселени чечсек дейм. Эң биринчи жанагы аш тойлордогу керексиз тряпкаларда, мынакей мен ушул али кечин жүрөгүмдү өйкөйт. Бул ар бир үй бүлөнүн бюджетине канча деген эмени бутканы алып келип атат. Биз Кытайды эле байытып атабыз. Бирок кимге керексиз тряпкаларды алып келип атабыз. Ушуну
айыл өкмөт жерде де собраниялар болду. Токтоткула десе токтотпойт. Түштүк тарапта себетти токтоткула деп тозу алып үйүнө жерде себетти күн муртар алып келип таштайт экен. Биз ушул нерсе сабаттуулукту ушул нерсени жойсок, ошондо биздин үй бүлөлүк финансылык кирешиге чоң пайда алып келет эле деп эсептейт элем. Биздин үй бүлө эмес, Кыргызстанга да ошол керексиз тряпкалардан эмне кереги бар? Ошонун ордуна бирке тыйын берип койгула болду. Килемдин кийимдин эмне кереги бар? Ар жерде тряпка болуп жатыр, айланып, ал ошол жанагы чапаныбыз барбы, эмебиз барбы айланып, анан эми Кытайлар билип алыптыр. Кыргыздарга ушулар карабайт экен деп жанагы менин өзүм башыман өттү, көйнөк алып кезеп чыктым. Могу жерден жеңи жок, жөн эле жанагы топчуларды мынтип клейлеп коюптур. Карачы, канча деген акчага алып атабыз ушунучу. Кыргызстан боюнча канча үй бүлө, канча деген акча коромуз кетип атат. Ушул вопросты эч ким ойлойт. Менин эң маселе жүрөгүм ойгон нерсе ушул нерсе. Туура, мен да кошулам сизге, эжеке, мен да кошулам. Анан баягы сабаттуулук өзүбүздөн башталат дегенде өзүбүздөн баштайлы, ошубузду өзүбүз токтотолу, өзүбүздүн чөйрөбүзгө анан аракет кылалы. Чын эле мен да кошулам, абдан кошулам сизге, азаматсыз. Ушу кереги жок үйдө жатат баарыбыз деле. Ошол эле сиз айткандай көйнөктөр, жоолуктар же колдонбойбуз аны. Кошулам сизге. Туптуура айтасыз, эже. Анда рахмат сизге келип келгениңиз үчүн. Өзү биздин ушул акыл айым проектиси алгач эле компьютер сабаттуулукту үйрөтүп, андан соң IT тармагында бир кесипке ээ болдуруп, ошо региондордогу кыз келиндерге, айымдарга дальше финансылык сабаттуулукка ээ болуп, финансылык көз карандысыздыкка ээ болуп кетишине көмөкчү болгон бир социалдык проект болчу. Рахмат сизге келип бергениңизге. Бир программаны кайра кайталап коесузбу? Сиз айттыңыз го бир неме программа колдоном депчи. Көп программалар бар негизи, чана силер өзүңөргө ылайыктуусун тандаш керексиңер да. Ал баягы бекер дагы түрүндө болот, баягы үстүнө кичине акча кошуп дагы түрүндө болот. Анан интернетке кирип эле баягы издесеңиз Zen Money деген бар, Мой кошелек деген бар, CoinKeeper деген бар, финансы деген бар. Толтура өзүңүзгө бир ылайыктуусун тандап алыңыз. Анан ошону менен жеңил болот. Жеңил болот, жакшы болот. Чоң рахмат барыңыздарга, урматтуу айымдар. Абдан кубанычтамын. Ушул акыл айым долбооруна да чоң ыраазычылык билдирем. Ушу биздин айымдарыбызга түрткү болуп, мотивация берип, окутуп аткандарыңарга абдан ыраазымын. Чоң рахмат. Баарыңарга ийгилик, күнүңөр жакшы узарсын. Дайым сак саламатта жүрүңүздөр. Рахмат. Ушундай сабак берип. Рахмат. Рахмат сизге да. Рахмат, чоң рахмат. Жакшы рахмат. Назим Музабековна чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Рахмат. Жакшы калыңыздар, рахмат. Ийгилик сизге дагы. Жакшы барыңыздар. Чоң рахмат. Жакшы туруңуздар, күнүңөр жакшы узарсын. Жакшы болуңуздар. Жакшы туруңуздар.